Жакшы болгонсо еще лучше будешь. Акча болгон средство передвижения сыяктуу эле, жанагы машина сыяктуу эле, бир унаа сыяктуу эле жашообузда керек болгон эле бир экен эжелер. Каражат. Болгону балдарга ошол акчаны Кудай кылып албаш керек экен. Акча үчүн цель жизни акча эмес экендигини кичинекейинен баштап түшүндүрүшүбүз керек. Ошон үчүн азыр жана башында айткандай эле альхамдулиллахтын мааниси ошол да. Эмне үчүн биз акчаны Кудай кылып алып атабыз? Эмне үчүн биз үчүн азыркы мына ушул жерде отурган көпчүлүгүңүздөр, сиздер көпчүлүгүңүз үчүн мындай караганда акча, иш маанилүү. Иш эмне үчүн маанилүү? Потому что акча табабыз да. Туурабы? Акча үчүн да бар нерсе келип эле акчага такалып атат. Демек получается, акчанын эмне үчүн акчага адам умтулуп атат? Потому что альхамдулиллах дегенди жакшы түшүнбөй атабыз да. Себеби мен когда акчам болсо, анан эмне болом эжелерим? Разы болом дейт да. Акчам болсо, мени разы кыла турган, нафсимди разы кыла турган абалда жашай алам дейт да. Кийимим бүтүн болот, тамагым белем болот, жашоом мыкты болот. Каалаган нерсеме эмне кылам эжелерим? Жете алам. Получается, биз акчаны эмне кылдык эжелерим? Кудай кылдыкпы? Бизге негизи Аллах Раббил Аламин, аламдардын Раббиси бир гана Аллах, аламдардын бүт сенин ошол турушуңан баштап жүрөгүң ар бир клетка атомуңа чейин, молекулаңа чейин Аллахтыкы. Аламдардын ээси бир гана Аллах. Ошонун баардыгы ким үчүн служить этет эжелерим? Аллах үчүн служить этет. Баардыгы кызмат кылып атат, бүтүн денебиз кызмат кылып атат. Ошонун баарынын ээси Аллах болгондон кийин бизди жараткандан, естественно, бизди разы кылган дагы зат ким? Бир эле Аллах. Ошон үчүн альхамдулиллах, сени разы кылган ким экен эжелер? Аллах. Ошон үчүн биз разычылыкты бир эле Аллахтын разычылыгын издешибиз керек. Себеби Аллах гана бизди разы кылат деп атабыз, туурабы? Андан сырткары разы Аллах гана разы болот, Аллахтын гана разычылыгын издешибиз керек, жана бизди разы кылган Аллах. Кичинекей балдар мына азыр караңыздар, бизде Аллах Таала эне ата кылып эмне үчүн жаратты десеңиздер, ата энени Аллахты таныдыш үчүн жаратылган. Ошон үчүн берген да. Биздин вазифабыз балдарыбызга Аллахты таныдыш. Биз балдарыбызга канчалык деңгээлде өзүбүздүн милдетибизди аткарып Аллах Тааланы таанытып атабыз. Мына бүгүнкү күндө караңыздар. Өзүбүздү караңыздар. Биздин вазифабыз, эң биринчи вазифабыз жедирич иширичибиз. Себеби Раззак сыфаты кимде эжелерим? Аллах Таала. Ал рызкыны сен бербей койсоң дагы Аллах Таала бере берет. Понимаете, да? Аллах рызкыны берүүчү зат. Демек биздин вазифа жедириш ичириш эмес. Биринчи кезекте эмне болот эжелерим? Аллахты таанытыш болот. Демек биз Аллахты таанытып атабызбы же өзүбүздү таанытып атабызбы? Ошол маселе болот азыр. Биз өзүбүздү таанытып атабыз азыр. Кийинде көрдүңбү, рахмат айт деп туруп беребиз. Мен сени бакпасам, көчөдө калат элең. Көрдүңөрбү? Же болбосо кече менин бир кызым сөзүн угуп калдым да, анан балдар менен сүйлөшүп аткан эмесинчи Аллах угуздун анан айтып атпайбы? Көрдүңөрбү? Мен кетем дейт, бир жака мындай эс алганы кетем деди, то эле бир нерсеге деди дагы неме дейт. Менин кадырыма жетесиңер, көрөм ошондо. Кадыр деген сөз от слова кадара. Мощь деген сөз да. Я могу все деген сөз эжелер. Я могу все деп апасы өзүнө ошол кадырыма жетесиң деген сөз менен эле айтып атат да. Сен менин кадырыма жетесиң. Көрөм анан кийин мурдуңан суу агып дейт. Короче, ушундай сөздөрдү айтты. Мына апалар өзүбүздү таныттырабыз. Биринчи, мен кыйынмын. Мен кыйын болуп атканым үчүн сени багып атамын. Кийинип атасың, ичинип атасың, мен турганым үчүн. Өлүп калсаң билесиң, көрөсүң ошондо. Чында азыркы айткан сөздү айтат да. Көрдүңүздөрбү? Мы какие? Бизди Аллах эмне үчүн? Өзүнү таанытыш үчүн жаратты эле. Биз болсок, дагы эмне кылат экенбиз? Только өзүбүздү таанытып атабыз. Только өзүбүздү таанытабыз. Мен багуучу менмин, рызкы берүүчү менмин, эмне кылуучу менмин? Тарбиялоочу менмин, кийиндирип атам, ичиндирип атам, багып атам. Мына багуучу сыфат Аллахка эле таандык эле да. Бирок ошонун баардыгына кимге өзүбүзгө ыйгарбалы. Вся проблема от этого начинается. Сен ошол Аллах берип атат деп таанытышың керек эле. Любой жерде Аллахты таанытышыбыз керек эле да. Кийим алып келсем, Аллахым кандай мээримдүү зат, карагылачы. Сонун бир кийимди алып келип берип койду. Кара кандай сени жакшы көрөт. Любой жерде Аллахты таанышыбыз керек. Биздин вазифа ошол болчу. Бирок биз Аллахты таанытпастан эмне кылып атабыз? Естественно, кичинекейинен баштап өзүбүздү таныттырганыбыздан улам дагы альхамдулиллах болгойлу. Альхамдулли, мага мактоолор болсун, мени мактагыла, мени даңктагыла.
Разычылык мага болсун, сен мага разы бол. Ошон үчүн дагы биз кайын журтубузга барып туруп birесе кызмат кылабыз. Альхамдулиллах эмес, альхамдули болгон үчүнчү. Ли деген мен үчүн дейт. Разычылык мен үчүн болуш керек. Мен ошо разычылык алышым үчүн деп туруп бечара келин кичекейинен баштап туура эмес тарбия көргөн. Ата энеси өзүнү таныттырып туруп чоңойткон бала эмне кылды эжелерим кийин кичинекейинен баштап өзүн таныттырган үчүн дагы бүтүн менин муктаждыктарымды апам гана чечет, атам гана чечет деп чоңойдубу бала? Естественно, чоңойгондон кийин эмне болуп атат эжелер? Турмушка ошо кичинекейинен баштап үйүнүн ишин кылат бечара. Ошо апам разы болор бекен. Разы болуп калса акча берет. Разы болуп калса бир жактарга ойнотот. Разы болуп калса мени мактайт. Разы болуп калса мен сени жакшы көрөм деп кучактайт. Ушуга окшош бир выгодаларды алам деп бечара Аллах деп көрүп алган да, Кудай деп көрүп алган жана ата энесинчи. Ошон үчүн ошолордун разычылыгына жетемин деп эмне болуп атат эжелерим, тытыны иштеп атат бечара. Покладистый болот, жана айтып аткандай эле берет да. Аллах ар бир балага потенциал берет. Ар бир балага эме бар, энергия берет. Ошол энергияны Аллах үчүн иштеткен сайын Аллах энергиясы көбөйөт да өзүчө. Аллахты тааныган сайын Аллах үчүн ушу кылгысы эле келип турат да. Эси чындап Аллахты тааныган болсо, апасын разы болуп аны карабайт. Только Аллах үчүн энергиясы күндөн күнгө өсүп кете берет андай баланыкы. А бирок, к сожалению, неправильное намерение, нет, неправильный болуп аткандыгы үчүн, апамы разы кылам деп аткандыгы үчүн анын энергиясы күндөн күнгө түшүп кете берет. Жанагы Декарт координатасы деп коет го, билесиздерби? Y, X деп. Өткөнсүздөр да мектепте. Ошондогу мына Y, бул X болсо, допустим, Y-ден түшүп келе берет да. 0 деген бар го, 0дөн дагы түшүп кетет анан. 12 жаш, 13 жаш, 15 жашка чейин ошон үчүн покладистый, ушундай послушный болот бечара. Кимдин разычылыгын алыш үчүн? Ошол ата эненин разычылыгын алыш үчүн. Олимпиадаларга катышат балким, жеңиштерге жетишет. Балким ушундай бир послушный ребенок болот, мыкты. Но минуска уже ашыкчасы менен кирип кетет да сага. Отслужил деп мындай айткандачы. Ашыкча эле сен өзүңдү Кудай сезип алгансың да, ашыкча эле ал сени Кудай сезип кирип кеттиби, минуска кирип кеткенин бир момент келгенде всё энергиясы бүттүбү, уже ал өзүнүн энергиясын кайра топтош үчүн только негатив менен кайра үстүгө чыгат эжелер. Нөлгө келиш үчүн только сени задевать эте турган сөздөрдү айтат. Еще хуже болуп, караңыздар, минус өзүн 0 абалга келишкен. 1 абалга келген али токтолот деген сөздү билесиздер го? Ошол токтолот деген сөз, хотя бы 0га келди деген сөз да. 0га келди, кичине энергиясын кайрадан восстановить этти. Ошон үчүн эле шок болду, тез токтолот деп коебуз го. Тез өзүнүн жанагы энергиясын чыгарып кайра 0га келип алат да, аларча апасына бере турган нерсени берип дегендейчи. Түшүндүңүздөрбү? Себеби ниети эмне болду эжелерим? Ата эненин разычылыгы. Ошон үчүн дагы мени бактылуу кылган ушул ата энем деп ойлойт дагы, эмне кылып атат эжелерим? Ошолорду разы кылыш үчүн аракет кылды. Бирок ата эне эч качан разы болбойт эжелер. Башында биринчи кылган ишиңе машаллах менин балам ушинтип калыптыр деп сүйүнүшү мүмкүн. Экинчи сүйүнүшү мүмкүн, үчүнчү, бирок төртүнчүдөн баштап должный деп кабыл кылат. Кылбайсыңбы, турбайсыңбы дейт. Биринчисинде сүйүнүп аткан уже үчүнчү, төртүнчүдө сүйүнбөйт. Турабы талап кылат. Ты должен деген нерсеге барат. Разы болсын Аллахым. Аллах разы болсын балам. Машаллах. Колуңа береке, кызматыңа береке. Дейби эжелер? Дебейт. Кылбай койсо, наоборот, эмне кылат эжелер? Үстүнөн түшүп талап кылат да, турабы? Демек, себеби сен мени разы кылышың керек, сен мени разы кылбай атасың деп атат. Кудай болуп алганбы? Биз неосознанно өзүбүздү Кудай кылып атабыз. Аллах менен ширк, караңыздар. Ширк кылып атабыз, билбеген абалыбыздачы, Анан бечара балдар анан карады, көрдү, 10 жашка чыкты, 12 жашка чыккандан уже ал взрослый жизньге эмне болуп атат эжелер? Өтүп атат да, уже чоңоюп атат. Өзүнүн чоң экендигини көрсөтүш үчүн анан кийин сигарет чегип башташы мүмкүн, азыр эми ар түрдүү оюнда ойт, башка бузулар көчөгө чыгып кетет. Өзүнүн чоңоюп калгандыгын, өзүнчө бир личность экенин, сага муктаж эмес экенин, сени уже Кудай кылбай калгандыгын доказать этип баштайт. Анан кийин уже доказать этип баштаганда эмне болот эжелерим? Ну, человек без ишеним, без веры не может жить. Понимаете, да? Он начинает верить во что-то. Эркектер акчага көбүнчө. Турабы? Аялынан күтпөйт да. Же болсо бывает да такие вот именно бай аялдарды карап туруп, ошо аялга үйлөнсөм анан кийин байып кетем деп ошол акча үчүн дагы жигала болуп кеткендер бар да, эми ал башка нерсе. В основном эркектер эмне? Акчага басым жасайт да, турабы? Аял кишилер болсо принцесса, они принца ждут, которые сарайга алып барып туруп, вот нерсесин ошол апасы, атасы бербей калган нерсенин бардыгын ким берет дейт эжелер? Күйөөм берет деп үмүт кылат бечара.
мен албаған сүйім күйем берет. Мен албаған сүйім, мені мұқтаждықтарымы кім қылат? Күйем мұқтаждықтарымы қамсыз қылып берет. Алақанға салат, мен айтқанды қылат. Кірчік сарай берет маға, машина алып берет. Бүт нәрсенің барлығын кім қылат дейді әжелерім? Күйем қылат дейді. Мені сүйет, мені алақанға салат, қарасале жашына сөйлеген балдарғанан алдын ат вечерелер. Жашына сөйлеп қойса болды, алдын атады. Себебі жашына сөйлеп етіп, үйдегілерші. Жашына сөйлеген адамға мұқтаж болып отады да ошон үчүн. Анан ээрчип кетет, жашына сөйлеп койсо эле, жаным деп койсо эле болду, мен керек экенмин да бирөөгө депчи. Туурабы? Анан ошол турмушка чыкканда альхамдулиллах болбой эле дагы ким болуп калды эми альхамду күйөө болуп калып атабы? Күйөөнү ыраазы кылышты. Карайт, бирок кичинекейинен баштап бизге подсознаниябызга дагы кайнене деген күйөөгө кошуп туруп прицеп кылып коюп койгон бизге. Жо, чын сөзсүз түрдө күйөө ыраазы болот, качан апасы ыраазы болсун. Апасынын сөзүн угат баары бир. Если вдруг кайненеме жакпай калган болсоң, ажыраштырышы мүмкүн деген нерсе менен күйөөгө чыгасыз, турайбы? Же тура эмеспи? Ошондой бир ишенимдер менен турмушка чыгабыз, естественно. Күйөө эле калып кетип, еще кайненеге дагы надо услужить. Кайын сиңди бар, кайнеже бар деген сыяктуу, ошолордун ыраазы кылышым керек деп, бечара отунан күрүп, күлүнөн чыгып, ал олор мактап койсо мени, мыкты келин экен десе, анан күйөөм мага ыраазы болсо, анан кийин мени таштабайт, анан мен айтканым кылат, алаканга салат, сүйүп берет. Ушунун баардыгы альхамдулиллах болбой калгандан улам болот эжелер. Ыраазы кыла турган ошолор болуп калды эмечи. Айтканын, желаниясын аткарган ошолор болуп калды. Ошонун аркасынан эме болду? Турмушка чыккан келин бечара ошолорго кызмат кылды. Анан 1 жыл кызмат кылат, 2 жыл, 5 жыл. Бирок любой алиге баканы тебелей берсең деле баары бир күнү осы бак деп кыйкырат го, ошондой болуп, анын дагы немеси түгөнөт. Анын деле энергия бир определенный потенциал берет, энергиясы болот. Анан өчөт, алда минуска кирет. Анан кийин жулкундап башталат, жулкундап, ону менен ушуп, муну менен ушуп, өчүгүз батып калат да бирди экини туугандан кийин. Туурабы? Ошентип уже карайт, азыр айракча выгода менен жашаган жаштар коюп кеттикпи? Илгеркилер как-то алиге СССР немеси менен нет, жашаш керек десе, жок, азыр жашаш шарт эмес. Зачем столько энергии тратить? Зачем это? Дейт так шак деги чеккенде, даже бир айда эле шак ажырашып кетип аткандар ошондон улам болот. Невыгодно жить с ними. Бир ай көрдү да, азыркылардын сабыры өтө төмөн, мурдагыларга караганда дагы. Жаш кыздар турмушка чыгып, бир жумага жетпегендер бар эже. Бир жумага. Аябай коюп кетти ондойлор. Эмне үчүн? Ошол көрдү, бир жума карайт да, кызмат кылып атат, чөттү, ыраазы болбой атат да, наркыларчы. Азыркы мисалы көп келиндер келет да, бир эле рахмат деп койсо эле ыраазы элем ошо дейт да. Ушунча кызмат кылсам, рахмат эле деп койсо ыраазы элем дейт. Майли мага деген эч нерсе алып бербей эле койсун, жаман кийим менен деле жүрө берем дейт. Ыраазы эле болуп койсочу, рахмат эле деп, майли алтыным деп сүйбөй эле койсун, күйбөй эле койсун, ошо рахмат эле деп койсо эле ыраазы элем дейт. Видите? Рахмат дегенден кийин андан больше кете берет, нарса ошондой. Анан рахмат дегенден кийин алтын алып берип койсо деп башташы мүмкүн да, башка деп чыга берет да, андан арагачы. Ошон үчүн эжелер бул жерде айта турган нерсе, кичинекейибизден баштап биз Аллахты таанып баганыбыздан улам бечара кыздарыбыз, балдарыбыз, заблуждениеде жүрүп атат да. Бул сөздөрдү Аллах Таала жөндөн-жөн угузбай атат бизге. Түшүнүп атасыздарбы? Значит, да буга чейин балким балдарыбыздын тагдырын сындырып коюшубуз мүмкүн. Кандайдыр бир туура эмес бир действияларыбыздын аркасынан, туура эмес бир сөздөрүбүздүн, туура эмес бир мамилебиздин аркасынан балдарыбыз уже сынып, травма алып калышы мүмкүн, например, туурабы? Бирок аны дагы Аллах Тааланын каалоосу менен болду дейбиз. Бул уже тагдырда жазылган экен, значит менин балама керектүү тарбия керек экен дейбиз да, туурабы? Ошон үчүн ошол нерсени алды. Бирок мындан аркысына мен аракет кылайын. Себеби жөндөн-жөн угузбай атат. Значит момент келиптир. Өзгөрүшүм керек экен. Балдарыма туура тарбия беришим керек экен. Бассам турсам Аллахты таанып турушум керек экен. Аллахты бүт жерде Аллахты коюшубуз керек. Бир нерсе сынып калса дагы биз эмне кылабыз? Фокусубузду, эжелер, фокусубузду балдарыбыздын неудачасына, балдарыбыздын промахына кое беребиз да. Ушунчалык реакция беребиз промахына, кемчилигине, катасына. Бечаралар ошон үчүн түнт болуп кетет күнөн күн. Сүйлөбөйт дейт кээ-биркилер. Вообще балам менен сүйлөшпөйт дейт. Жаным, сен сүйлөшөйүн десе эле колуңду жактап атсаң анан кийин. Сүйлөшүп атса эле катасын табып атсаң анан кийин. Эмне сүйлөшөт сени менен? Сенин алдыңда ол алиге мындай деп, биз балдарыбызды идеальный бала кылып тарбиялабыз келет экен да. Эжелер, идеальный адам болбойт. Идеальный бир гана Аллах. Сиз да идеальный эне боло албайсыз. Мен да идеальный эмесмин. Мен идеальный бир тарбия бере албашым мүмкүн эжелер, бирок мен балдарыма идеальный тарбия берем.
Менин балдарым үчүн менин тарбиям идеальный болот. Сиздин дагы тарбияңыз балдарыңыз үчүн. Аллах Таала жөндөн-жөн тандап сизди ата-эне кылган ошо балдарыңызга. Сиздин тарбияңыз керек. Мен башка бирөөнүн барып балдарына идеальный апа болуп бере албайм эч качан. Понимаете, да? Каждая мать өзүнүн балдары үчүн идеальный. Понимаете, да? Бирок биз өзүбүз кандайдыр бир стандартка өзүбүздү киргизип, мен ушундай палянчага окшош апа боло албай атам, түкүнчөгө окшош эне боло албай атам дебеңиздер. Сиздин колуңузга берилген мүмкүнчүлүк, потенциалды колдонуп атасыз. Угузуп атабы? Еще лучше боло алат экенбиз демек. Туурабы? Еще лучше боло алабыз, иншалла. Угуздубу, все Аллах угузду. Мен мыкты боло алат экенмин. Аракет кылышым керек экен, значит, могу. Аллах сыноону бергенден кийин анын ресурсун кошо берет. Понимаете, да? Андан чыга алабыз. Балдарыбыз эгерде бизге сыноо болуп аткан болсо, кандайдыр бир деңгээлде, анда биз аларга жеткиликтүү сөз айта алганыбыз үчүн Аллах Таала ошондой сыноону берип атат. Если бербесе, анда если сыноо берип туруп бирок ресурсун кошо бербеген болсо, анда адилетсиздик болуп калат. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн бир нерсе алиге фокусубузду алардын промофуна койбостон эжелер. Адам ката кетирет, кемчиликтүү экенибизди. Балдарыбыз кемчилик менен, балдарыбыздын целый балдардын бардыгы эле кемчиликтүү. Ката кетирет, кетирбей койгон бир да панда жок. Сиз да убагында ката кетирген энесиз эжелер. Убагында кичинекей болгонбуз биз деле, туурабы? Адашканбыз, бала сразу чуркап кетпейт. Акырындык менен басып, анан кийин чуркайбыз. Туурабы эжелер? Жөрмөлөп анан кийин. Ошол нерсени кабыл кылайлы дагы, алардын промофуна эле кечке зацикливаться этип эле ошолорду сая бербестенчи, наоборот, канчалык, мисалы, видишь, что ребенок там неправильно что-то делает, да? Сразу бар уяткаруу баланы өтө чоң деңгээлде сындырат эжелер. Өтө катуу чүнчүтүрөт. Понимаете, да? Өзүнө ишенбеген, караңгыла бир нерсени баштайын дейт, баштай албайт. Себеби өзү ишенбейт. Почему? Потому что если баланын границасы үйдө сынып калган болсо, границасы деген ошол ишенимин сындырып койгон болсо, ата-энеси, уже кичээк сыртта дагы башкалар дагы анын границасын тебелей берет. Аны дагы чүнчүтө турган ситуацияларды Аллах Таала берет. Потому что она или он себя не верит. Потому что мени бардыгы жаман көрөт. Мен колуман эч нерсе келбейт. Кечке дал бите тутпайбы апасы? Анан кийин эртең бүрсүгүнүз бир семьяны бага албаган бир бала болуп чыкканда, эркек балдар айрыкча, ошондо анан страдать этебиз. Мен каяктан ушинтип калды экен, атасын таптырды деп баштайбыз ушундай. На самом деле биз ошо колуңан эч нерсе келбейт, паң башсың да, эмне бир демеген сөздөрдү айтып, колуңан бир нерсе келеби өзү сен, да эмне страшный бир сөздөрдү айтып туруп, кичинекейинен өзүнө ишенбеген баланы чоңойтуп койду. Чоңойтуп койду. Ниетежелер. Биздин максатыбыз эмне болуш керек экен? Биринчи кезекте ниетибизди туура кылышыбыз керек. Анан аракет кылышыбыз керек. Бирок результатты эжелер Аллах берет. Результат мен аракет кылып атам, мен дуа кылып атамын деген эжелер бар да. Мен дуа кылып атам, аракет кылып атам. Чотто эмне болуп атат? Болбой атат. Туурабы? Результатты күтөбүз да. Результатты Аллах берет эжелер. Результатты чындап алат. Биз результатка эч кандай тиешебиз жок. Бизден только ниет жана амал. Аракетибиз кыла беребиз, бирок результат бербей аткан болсо дагы во благо тебе. Почему? Потому что эгер результатты берип кой турган болсо, мыкты балдарды сага берип койсо, ошондой текебеллигин көтөрүп кетиш мүмкүн да, мен мыкты апамын деп, идеальныймын деп кетиш мүмкүн. Ошон үчүн дагы бир эки балабыз менен тип сынап турат да бизчи. Болбосо жана айтып аткандай эле, өп кетишибиз мүмкүн экенчилер. Прям эме болуп кетишибиз мүмкүн. Анан балдарыбызга эжелерим Аллахты танытат дегенде ошол жана бир нерсени сындырып алса, бир нерсеси туура эмес болгон болсо, бир нерсени көргөн болсоң, что-то если неправильно делает, да, жөн эле спокойно эле, катуу реакция бербей эле, жөн эле байкап кой и все. Там может быть кызыңыз бирөө менен, айрыкча кыздар азыр бул жерде кыздардын апалары отурганыңыздар үчүн, кыздарыңыз балким бирөө менен сүйлөшүп аткандыр. Телефон аркылуу жазышып атат, переписка болуп аткандыр, жүрүп аткандыр бир эркек балдар менен, что-то вам не нравится, который бузулуп кетет деп коркуп атасыз да. Ошол ушундай бар абалда кеткен болсо, эми бечара балам кандай болот экен деп койгурасыз. Туурабы, ошондой болобуз да, көбүнчө, бирок эжелерим, балдарыбызга мынтип ошол моментте сайып, аны уяткарыш менен эч качан результат бере албайбыз. Байкап коюңуз. Бала менен эненин ортосунда атадан дагы көбүрөөк эненин ортосунда байланыш болбогон болсо, брошенный бала болуп калат эжелер. Брошенный. Мына кабактары мындай болгон, өзүнүн сезимин айта албаган, каттык мүнөз, түн,
закрытый болуп кетпейбиз да, туурабы? Себеби апа менен болгон баланын ортосундагы контакт жок. Ал контакт ошол балаңдын катасын көрдүңбү, спокойно мамиле кыласың, наоборот барып туруп кучактап коюш керек, наоборот. Барып өп коюп печенесинен, жаным мен сени аябай жакшы көрөм. Что бы ни случилось, всегда сен менин эң жакшы көргөн балам болосуң деп. Ар бир балаңыздын жакшы көргөн экениңизди ката кетирип атса дагы кучактап болот мындай нерсе деп коесуң. Если прям наяву көрүп калсаң. А байка, ал сенин байкап калганыңды билбесе, ничего страшного, барып туруп кучактап коюп бер, эчтеке болбойсуң. Но 1-2 күн өткөндөн сөзсүз түрдө үйдө талим болуш керек да, ошон үчүнчү. Сөзсүз түрдө ошол ситуацияга ылайыктуу бир тема менен сүйлөп кой. Сени көрдүм эле, сен паланча менен сүйлөшүп аткан экенсиң, анан мындай экен дебесиненчи. Көрдүңүздөрбү? Катасына саюу менен бала секирет. Мына сиздерге деле деген өзүңүздөрдүн кемчилигиңиздерди айтсаңыздар, например, сен мындайсың, сен өтө теке берсиң деп мисалы бирөө келип алып күйөөң десе, жөн эле секиребиз го, кабыл кылыш кыйын да, чындыктычы. Ошон үчүн бала деле ошондой да. Бала деле ал еще не состоявшийся болсо деле, бирок не взрослый человек мындай айтканда, өзүнчө личность, ал балага биздин кыпындай дагы атамчалык дагы ээлик кыла албайбыз. Ал өзүнчө бир личность, ал өзүнчө бир Аллах Тааланын бир кулу эжелер. Аны Аллах өзү тарбиялат. Кичинекейинен баштап. Ал өзүнүн жашоодо өзүнүн калтагын өзү жейт. По башке получит, если что неправильно болсо. Сен өзүңчө эле ой бечара балам ушундай. Кээ аялдар бар да, келет дагы кайнатасы ичке болушу мүмкүн, же болбосо үйдө уруш талаш болгон, эми кайын журтунда какой-то бир нерсеси жакпайт дагы, анан балдар үчүн эле боорорубуз, бечара балам деген ушундай стрессте чоңоюп атат да, анан мынтип атат, анан тигинтип атат дейт да, мисалычы. Боорорубуз, естественно, балам болгондон кийин стресс болуп, мынтип кыркырып атат, анан мынтип атат дейсиң. Ничего страшного. Сен эгер бооруң ооруп, бечара деп аткан болсоң, значит, сен получается протест деген билесиздер да, каршы чыгып атасың. К чему? Анын тагдырына каршы чыгып атасың. А анын тагдырынын сценарийин ким жазат? Аллах жазат. Аны, значит, бир нерсеге не кылып атат эжелер, даярдап атат. Мисалы, менин случаямда кичинекейимде атам ичет эле, постоянно ичкен үчүн бизде мындай тынчтык жок эле дагы, айтып атам, арыктар да чоңойгонбуз да бизчи. Үйгө кирсек, уруш талаш, анан кийин бирөөнүн үйүнө кечке бара бербейсиң, анан арыктар да жатат элек да, бекинип алыпчы мисалычы. Ошентип чоңойгонбуз да. Анан кийин азыр мен ошол убактарда, я ребенок, колуман эч нерсе келбей да, ни в чем не виновный да, мындай караганда, туурабы эжелер? Колунан эч нерсе келбеген, алсыз бир балдарда эмне күнөө деген суроо келчү эле да мендечи. На самом деле Аллах Таала адамга бир дар берет, кандайдыр бир потенциал берет, кандайдыр бир миссиясы бар. Ошол миссияны сыноолор менен изначально, оказывается, даярдаш керек экен деп көрсөчү. Караң, ойлоп көрсөм, у меня все было шикарно. Мен отличница болчу элем. Апам деген главный гинеколог районда болуп, жөн эле элдердин бардыгы сыйлайт эле. Эжекелерим вообще прям против мага эч нерсе айта албайт. Мына жакында бизде мындай целый хон наласында ошондой бир авторитет менен жашаганбыз да, мына карагандачы. Кичинекейбизде. Жумасына мисалы Жалалатта жашаса, жумасына ошко алып келип туруп апам кийиндирип кетет. Кийим маселеси, акча маселеси, прям не было да такого. Эже элестеткиле, ошондой бир жашоодо жашап, еще плюс атам дагы идеальный болуп калган болсо, анда менчи мурдум оякка чыгып, прям предел билбей калсам керек да, наверное. Но всегда атамдын ичкени, көчөдө онантип мас болуп жатат да, анан деген сөздөр биздин түшөт эле да, принижение. Басат эле. Анан суроо болчу эле да, канткенде апам менен атам ушул бир мамиле кыла албай атат, ушу постоянно үйдө уруш, канткенде ушу тынч жашаса болот. Неге адамдар тынч жашайбы өзү? Деген суроолор менен анан кийин келгенмин да динге. Понимаете да? Это все, что биздин жашообузда болуп аткан нерсенин бардыгынын өзүнүн максаты бар. Ошон үчүн биз Аллах Таала тагдырды жазуучу, сценарийди Аллах түзүүчү болгон үчүн против чыкпашыбыз керек. Значит, так надо. Но я что делаю ради этого? Мен колуман келген нерсени жасап атамбы? Жасай бер. Анан жок, мен колуман келбейт деп таштабастан, колубуздан келген нерсени кыла берейли. Тарбияны берейли. Айтып кандай эле, финансылык жактан болсун дагы, диний жактан болсун дагы, моралдык, руханий бардык тарабынан колубуздан келген нерсени балабыз үчүн кылайлы эжелер. Эне катары жалпоолукту таштайлы. Балдарыбызга бир нерсени үйрөтүп, кыл дештен алдын биринчи көрсөтүп бердиңби деген нерсени үйрөтүшүбүз керек. Мисалы биздин азыр лагерибиздин максаты да, мисалы мектеп, садиктерибиздин максаты да ошол. Балдарга 6-7 жашка чейин апа эмне кылыш керек дедик? Аллахты таанытыш керек. Биринчи задачабыз 6-7 жашка чейин англис тилин үйрөтүштүн кереги жок. Кытай тилин үйрөтүштүн, араб тилин үйрөтүштүн кереги жок. Аларга азыр не важно? Азыр именно ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот. Элеги
жалбырак чыгып, анан кийин гүлдөп, анан түйөт, анан бышат го эжелер. Любой баланын дагы өзүнүн ала турган моменттери болот. Ала турган моменттери. Значит, 6-7 жашка чейинки балага биринчи кезекте биз Аллахты таанышыбыз керек. Мисалы, кружканы сындырып алды балам, дейли, мисалы, кружка сындырып алса. Аны ага кантип биз Аллахты тааныштырабыз? Биринчиден Аллахтан болду. Кыжалат болду. Эмне үчүн ошол кружкасы сынып калды? Жөндөн бир нерсе болбойт да. Эмнеге кружка сынып калды? Балаңа түшүндүрүшүң керек. 3 жашар, 4 жашар бала. Значит, может быть, чекесине койбой, сал нарараак коюшуң керек балам. Бир нерсени үйрөтүшүбүз керек да. Мына сырткары сынган идишти кантип шыпырып алып коюшту үйрөтүшүбүз керек. Көрдүңүздөрбү? Аркасынан жөн эле шыпырып койбостон еще присоступ, майда чүйдө нерселер болуш керек. Значит, стеклону ушундай деңгээлде тазалаш керек экенин үйрөтүшүбүз керек. Понимаете, да? Значит, биринчи кезекте Аллахтан болду деп Аллахты таныттырдык. Экинчиден навык, 6-7 жашка чейинки балага навык үйрөтүш керек. Навык деген эмне эжелер? Көндүмдөр, күнүмдүк эмеден кирип атканда обувун чечип, өзүнүн местасына коюшту. Келип эле сразу колду жууп, носкисин, нижний бельесин жууп, жайып, үстүнү жабышты. Понимаете, да? Ажатканага кирип чыккандагы дуалар, сол бут менен кириш, сүннөт, понимаете, да? Мына ушул эле нерселер. Биринчи Аллахты таныттык, кантип шыпырып коюшту, навыктарды үйрөтүп атабыз, сүннөттү 7 жашка чейин балдарыбызга үйрөтпөгөн болсок эжелер, кийин только мотивация менен гана кылат. Только за что-то. Демек 7 жашка чейин ал вообще анын деген иштебейт, акыл иштебейт. Апасынан эмнени көргөн болсо ошону губкадай сиңирип ала берет. Көрдүңүздөрбү? Губкадай сиңирип алат. Демек 7 жашка чейин сен только сүннөт менен кантип жатыш керек, кантип туруш керек, кантип салам берип кириш керек үйгө, машинага чыкканда дуалар, бүт, короче, сүннөт үйрөтүшүбүз керек 7 жашка чейин. Андан сырткары үчүнчү важный нерсе 6-7 жашка чейинки үйрөтө турган нерселердин ичинен. Бул эжелерим кругозор. Булар өтө любопытный болуш. Ушунчалык любопытный болгон үчүн что это, орустар туура кылат да. Что это десе, бардык нерсени чарчабастан билген айтып бериш керек да. Арктикада болобу, Антарктикада болобу, суунун алдындагы, үстүндөгү бүт жаныбарларды, аламды, Аллах кандай жараткан болсо ошол нерселерди үйрөнүш керек. Кругозор ушундай наивысший болуш керек 7 жашка чейин. Бүт нерсени, машинаны болсо машинанын детальдарына чейин үйрөнөт. Буларда кызыгуу бар да. Кийин уже канча үйрөн десең да үйрөнбөйт уже, потому что вперед өтүп кетти эжелер. 12-17-ге үйрөнбөйсүңбү, географияны үйрөнбөйсүңбү, илиtan физиканы үйрөнбөйсүңбү, жалбырак эмнеге берет атты? Зачем это дейт? Понимаете? Потому что вперед өттү. А биз болсо 7 жашка чейинки моментти кантип өткөзөбүз эжелер? Ошо айылга таштап коебуз, чоң колуна. Же болбосо садикке берип коебуз, государственный болгондо дагы. 30-та 40-та баланы алдырып, эмне болуп атат көрбөйбүз. Туурабы эжелер? Демек, кругозорду өстүрүш керек 7 жашка чейин. 3 негизи вазифа. Андан кийин 12 жашка чейин кулдай кылып иштетишибиз керек аларды. Кулдай кылып, уже ошол нерсени мисалы үйдө көндүбү, кантип идиш жуушты үйрөнүш керек, кантип үтүктөштү үйрөнүш керек 7 жашка чейин. Биз болсо 2-3 жашта да өзү психологияда 2-3 жаштагы бала өзүнүн кийимин үтүктөштү үйрөнүш керек. Жаманбы, жакшыбы үтүктөштү үйрөнүш керек. Потом 7 жаштан кийин улучшаться этилиш керек ал нерсе. Кантип кырын чыгарат кеткен, кандай ошол нерсени биринчи көрсөтүп, мына балам, мынтип үтүктөйсүң, мынтип атасың. Анан кийин сен кыл деп карап турасың. Анан 3-чү жолу алыстан карайсың, 4-чү жолу уже самостоятельно өзү кылат болуш керек. А биз болсо эч нерсе үйрөтпөйбүз эле кыл дей беребиз. Сен биринчи көрсөттүңбү? Мисалы менин кыздарым көбүнчө бир нерсени айтсам, апага аны көрсөткөн жоксуң дейт да, сразу элечи. Хорошо деп барып анан көрсөтөм. Мынтип жыйнаш керек, муну мынтип кылыш керек депчи. Көрсөтпөй туруп бир нерсени талап кылбагыла балдар. Понимаете, да? Демек 12 жашка чейин көрсөтүп бүт нерсени пышырыш керек жашоо. Понимаете, да? Улучшенный вариантта болуш керек. 12 жаштан кийин только дос болобуз. Уже 12 жаштан өттүбү балам? Сен ага приказ бергениң өтпөйт. Ал өзүнчө личность болуп калды. Аны сен наоборот мурда манипуляция менен урушуп, коркутуп, угузган болсоң, уже ал сени тоготпойт. Керек болсо саал кичине нажим кыла турган болсоң, бара берип туруп үйдөн чыгам кете берет. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн 12 жаштан кийинки балдарыңыздар азыр келген болсо дагы, не болду жаным? Только доско кандай мамиле кыласың? Жакшы сүйлөйсүңбү? Ошондой мамиле кыласың. 12 жашка чейин приказ бересиң. Бирок 12 жаштан приказың өтпөйт эжелер. Ага только доско мамиле кылганы. Жаным, ушуну кылбай аласыңбы? Можно? Только ушундай. Анан кийин азыркы жаштар азыр мисалы айтып атпайбызбы? Финансовая грамотностьни киргизип атабыз депчи.
выгода менен жашайт. Уже 12 жаштан кийинки балдарыңыздар болгон болсо, 9-10 уже чоңоюп калган балдарыңыздар болсо, айрыкча мына башка күндөр эмес, мына каникул ичинде мен сиздерге сунушум бүт иштерди деген оценка берип коюңуздар. Бул не ради того, что просто жашоо акча менен болуп аткан үчүн, акчаны туура иштешти үйрөнүш үчүн, туура түшүндүрөсүңөр. Жашоо акча менен, акча